2018-жылы башталган Жалал Абад маданият жолунун курулушу аягына чыгуу алдында турат. Реконструкциядан өткөн жолдун узундугу 67 чакырымды түзүп, азыркы учурда негизги иштер бүткөрүлгөн. Азыркы учурда калктуу конуштарда тротуарларды, ички көчөлөрдүн кире беришин асфальттоо, жарыктандыруу жана коопсуздук тосмолору орнотулуп, жол чийиндилерин чийүү иштери жасалууда. Трассанын ушул участкасындагы 9 көпүрө оңдолуп, 188 суу өткөрүүчү түтүктөр орнотулду. 10 чакырымдай жерге коопсуздук үчүн тосмолор коюлуп жатат. Азыр жалпысынан кошумча жумуштарды аткарып жатабыз. Аны ноябрдын аягына бүткөрүү планыбыз бар. Работы по трубам завершены. Долбоорго ылайык жолдун кепилдик мөөнөтү 2025-жылдын апрелине чейин созулат. Эгер курулушка байланыштуу мүчүлүштүктөр орун алса, компания өз эсебинен оңдоп берүүгө милдеттендирилет. Ал эми буга чейин аталган участкада кандай себептерден улам дефекттер пайда болгонуна байланыштуу түшүндүрмө берилди. Мына быйыл 40 градуска чейин жетти. Ошол мезгилде чоң жүк ташуучу машиналар температурный режим движения деп коебуз. Ошону сактабай улам өткөндүгүнө байланыштуу кээде жана биз колея деп коебуз. Кичине жолдун бир 2 сантиметрге чөккөн жери бар. Ал ошол жанагы машина өткөн из. Общий жол чөккөн жок. Машина өткөн изи гана чөккөн. Ошону бир мына быйыл булар дефектный периодко кабыл алгандан кийин бүт баарын оңдоп, түздөп, анан 25-жылы толук тапшырууга милдеттенишкен булар. Курулушка Евразия өнүктүрүү банкы $60 миллион, мамлекеттик эсептен $12 миллион бөлүнгөн. Бишкек-Ош жолунун Маданият Жалал Абад участогунун курулушун азербайжандык Азверт компаниясы тендерден утуп алган. Бул экинчи категориялык жол. Айыл ичиндеги жол 4 тилкеден турат, айылдан сырткары 2 тилкеден турат. Айылдын ичиндеги тилкелер бул уже 39 километр, 28 километри айылдан сырткарыда. Ошон үчүн жолдун кенендиги 15 метр. Азыр биздин конструкция дорожная одежда деп коебуз. Үстүнкү катмары 15 сантиметр асфальт. То есть асты 9 сантиметр, алдыңкы катмары, үстүнкү катмары 6 сантиметр. Ошондо толук 15 сантиметр болот да. Ошол расчеттин баары 11,5 тоннага эсептелген. Жалал Абад маданият участогун реконструкциялоо боюнча долбоордун 4-фазасында экологиялык түзүмгө көңүл бурулган. Алсак трассанын четине 36 000 көчөт отургузулуп, бактарды кароо, өстүрүү жагы Азверт компаниясына милдеттендирилген. Жол жакшы, өтө жакшы Кудай кааласа. Техникага жүрүшкө ыңгайлуу, мына элибизге пешеходный переход деп тротуарлар курулуп келатат. Кеп жок Кудай кааласа жол тууралуу. Баары жакшы. Садыр Жапаровго да рахмат. Кыргызстанда жолдорго байланыштуу бир катар ири долбоорлор ишке ашырылып жатканын Транспорт жана коммуникация министрлигинин маалымат саясат секторунун башчысы билдирет. Балыкчы Бөкөнбаева Каракол жолу салынып атат. Бул баягы чет мамлекеттик кредиттик акчанын эсебинен эмес, республикалык бюджеттин эсебинен салынып атат. Адан сырткары мына дагы Бишкек балыкчы Чолпон ата корумдуу жолу да салынып улантып атат. Келечекте ушу көлдөгү жолдун тегеректеги баягы шакекче болуп ошол жол салынып өтөт. Жалал Абад маданият участогун реконструкциялоодо жол тилкесине дал келген 266 объектини көчүрүү зарылдыгы келип чыгып, компенсация төлөнгөн. Эске сала кетсек, Бишкек-Ош жолунун аталган бөлүгүн 36 айда бүткөрүү пландалган. Тактап айтканда 2022-жылы курулуш аякталуусу болжолдонгон. Бирок бир нече себептерден улам курулуш иштери кечеңдеген. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.